Мындай жалпы билебиз, жалпы түшүнүк бар. Бирок ушул өзгөчө кырдаалдардын мына классификациясында 5 түрдүү болуп бөлүнгөн. Бирок ошо 5 түрдүү дагы ичинде ар бир кырдаал кырсыктар баягы өзүнүн мүнөзү менен, түзүлүшү менен, ошол келтирген кесепеттери менен бааланып, анан кийин ошого жараша жерлерде баягы түзүлгөн кырсыктын күчүнө болгон масштабына жараша анан кийин тиешелүү чаралар көрүлөт. Эми табигый мүнөздөгүлөрдү билесиздер, бул ошол эле жер титирөө, шамал, жамгырдын жаашы, кар көчкүлөр, таш кулоолор, күндүн ысып кеткени дагы, күндүн өтө муздап кеткени дагы баардыгы ошол келип бул табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар. Эми бул табигый мүнөз дегенибиз бул муну эч ким жаратпайт. Ошол жер шарында бул биздин эле республикада эмес, дүйнө жүзүндө кандай түрдүү чоң катастрофалык күчкө ээ болгон кырдаалдар болуп атат. Баарыңыздар көрүп атасыздар. Эми баягы мурунку заманда эмес, бир эле 2-3 каналды карап көрбөйбүз. Бул азыр мына колубузда телефон, интернет, компьютер, ноутбук. Азыр дүйнөнүн баягы жер шарынын аркы бетиндегини дагы ошол кыска убакыттын аралыгында маалымат алып көрсөк болот. Ошол сыяктуу мына бул дүйнөдө болуп аткан кырсык-кырдаалдар ошол эле бизде Кыргызстанда дагы болуп катталат. Эми бизде баягындай чоң океандын баягы жээгиндеги болуп аткан цунамилер гана жок. Жанагындай торнадо, смерч дегендер жок. Калган баардык кырсык-кырдаалдар ошо окшош эле бир түрдүү болуп катталат. Бул жакта болгон жер титирөө башка жакта дагы ушундай мүнөз болуп белгиленет. Андан кийинки техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар бул өзү эле айтып турат. Мына бул кандайдыр бир техникалык себептерден улам келип чыккан өзгөчө кырдаалдар. Биз муну айтабыз. Көпчүлүгү мына чоң шаарларда, жанагындай курулмаларда, инженердик сооруженияларда, энергетикада, ошонун баардыгында мына болуп аткан кырсык-кырдаалдар. Эми мындай жалпак сөз менен, жалпак тил менен айтканда, жарандар, адамдар өзүбүз бир нерсени куруп жасап алып, анан кайра ошондон өзүбүз жабыр тартып кала турган болсок, анда ушул техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар деп белгиленет. Мына мисал катары өзүбүздүн Кыргызстандагы эле болгон кырсык-кырдаалдардан мисал келтирсек, мына ТЭЦтин жарылуусу акыркы мына бир эмес 2 жолу кыш мезгилинде ошол ТЭЦ жарылды. Ошол дагы бул техногендик кырсык. Мына дүйнө жүзүнөн маалыматтардан эле билчү элек, көрчү элек самолеттордун кулаганы. Мына биздин Кыргызстанда Дача суудагы самолеттун кулаганы бул дагы техногендик кырсык деп айтсак болот. Андан башка көп эле баягындай өрт кырсыгы болуп кетип атат, заводдордо, фабрикаларда, жанагындай көпүрөлөр кулап кетип атат, урандылар, жанакы көп кабаттуу имараттар бузулуп кетип атат. Мунун баардыгы ошол техногендик кырсык. Эми муну биз өзүбүздүн турмуш тиричиликке же ошол өзүбүздүн керектүү нерсени алыш үчүн өндүргөнбүз, уюштурганбыз, курганбыз, бирок ошондон кайра өзүбүз кайсы бир деңгээлде жабыр тартып калып атабыз. Эми бул көпчүлүк учурларда бул өзүбүздүн турмуш тиричиликте ошол эле мына үйдүн ичиндеги электричество, ошол чайнектерди колдонобуз, же телефон сайып коюп түнү менен унутуп калабыз, кондиционерди күйгүзгөн боюнча кетебиз. Мына унаа башкарганда деле эми азыр каждый үйдө бирден автомобиль бар, автоунаа бар. Эми ошону башкарганда деле ошонун баардыгын көзөмөлдөй турган, жөнгө сала турган мына ошол жаран өзүбүзбүз. Эмне үчүн ошол населенный пункттун ичинде 40 менен 60 менен айда деген жерде биз 100 менен айдашыбыз керек. Мына бул ар бир айдоочунун же болбосо ошо жеке адамдын өзүнүн жоопкерчилиги, өзүнүн ошол маданияты, билим деңгээлин ошол жерден көрсөтүп коюп атат. Эми ал
өзүнүн эле өмүрүнө эмес, башка бирөөнүн дагы өмүрүнө ушундай коркунуч жаратып, же болбосо ошо бирөөнүн өмүрүн алып кетип атат. Бул эми ошол адамдык жеке мындай факторлорго байланыштырсак болот. Андан кийинки бул экологиялык мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар. Экологиялык мүнөздөгү эми бул термин өзү айтып турат, ошол эмнени белгилеш керек, эмнени айтыш керек, кандай болгондо кырсык кырдаалдар болуп кетет. Эми ортодон мындай сиздер менен обратный связь, мындай байланышты дагы суроо жооп кылып, мындай дискуссия катарында дагы өткөрсөк болот. Суроо бере турган болсом, ошол экологиялык мүнөз деп кайсыларга мисал келтире аласыздар? Жооп болсо микрофон менен күйгүзүп айтсаңыздар болот. Экологиялык кырсык кырдаалдар кайсылар деп билесиңер? Мисалы үчүн таштандылар деле адам ден соолугуна зыян алып келет да. Коопсуздукка деле. Кен чыгарган жерлер, түтүндөр, зыянсыз чыккан мусор, заттар. адамга терс таасирин Климаттын тийгизген. өзгөрүшү. Туура. Эми толуктоо иретинде айталы, мына баардык айтылган жооптор негизинен туура. Эми бул экология деп ошол биз жашап аткан айлана чөйрө, жер, биздин айыл, биздин шаар, биздин көчө, биздин үй, ошонун баардыгы келип бул экологиялык баягы абалды түзөбүз. Эми бул экология көрүп атасыздар, жылдан жылга ошол климаттын өзгөрүүсүн байкап атабыз. Мисалы бир жылы жаз эрте келет, бир жылы кыш эрте келип калып атат, же кыш өзүнүн деңгээлинде мындай өтпөй калып атат, мындай жылуу плюсовой температура менен өтүп кетип аткан кыш дагы болуп атат мисалы. Кардын өзүнүн нормасында жаабай, кар түшпөй калгандыгы, мунун баардыгы келип эле бул ошол экологияга. Эми бул экологиянын бузулушунун баардыгына бир эле адамдар, жарандар биз себептүүбүз. Себеби дегенде адам болбосо бул жер шарынын баардыгы гүлдөп өсүп, жапжашыл айлана чөйрө болмок. Эми ошонун баардыгын өзүбүз баягы контролдон чыгып, жанагындай өзүбүздүн дем алып аткан абабызга дагы ошол өзүбүз терс таасирин тийгизип атабыз. Туура, мунун баардыгына мына азыркы заманда бүт баардыгы пластик, жанагындай субботниктерди уюштуруп атабыз. Ал жерде эмне кылабыз? Мусорлорду чогултабыз дагы атайын эскертмелерди берет. Чогултулган ошол мусор таштандыларды бир жерге чогултуп койгула, тиешелүү кызматтар келип алып кетет, же жүктөп бересиңер, же ушундай деп. Жок, биз ал иштен баягы качабыз дагы, ошол жерлерге өрттөп, ошол жерге мындай дагы калдык тартыштап кетебиз. Эми бир эле калдык эмес, ал жерде биз экологиялык чоң катастрофаны ошол жерге жаратып атабыз. Себеби дегенде ошол бир эле баклажка же бир кандайдыр бир пластиктик нерсени өрттөй турган болсо, канча бир куб ушул кислород абаны биз булгаган болуп эсептелинет экенбиз. Эми ал да действительно мына абага тарайт, бирок эми ал башка мамлекет же болбосо башка планетага же болбосо мындай галактикага учуп кетпейт да. Ошол уулуу заттын баардыгы ошо биздин жер шарыбызда эле айланат. Бул барып өйдө көздөй учат дагы ошо биздин атмосфераны булгайт. Эми мунун себебинен эмне болушу мүмкүн? Мунун себебинен мына жыл санап улам жылда мына аномальный жара деген болуп атат, глобальный потепление бул дүйнө жүзүндөгү көтөрүлүп аткан чоң бир көйгөйлүү маселе. Биздин мөңгүлөрүбүз эрип жок болуп баратат. Кургакчылык каптап атат. Ошол кургакчылыктын себебинен биз чоң мындай экономический мындай кризиске дагы кабылышыбыз мүмкүн. Эми суубуз жок болсо элестетип көргүлө, бул өсүмдүк да өспөйт, мал дагы, жандык дагы, адамдар дагы ошол жерге тура албайт. Эми көрүп атасыңар, биздин мамлекет баягы суунун башы болуп эсептелинебиз. Борбор Азияда биз аркылуу мына көптөгөн мамлекеттерге, коңшу мамлекеттерге таза суу кетип турат. Суунун булактары бар бизде, айта турган болсок, таза суунун булактары. Эми бул да канча бир жылдан кийин ошол
соолуп же болбосо жанагындай кургакчылыкка келиши мүмкүн деген прогноздор айтылып атат. Ошонун баардыгына биз туура мамиле кылып, туура иштерди жүргүзүп, жанагындай өзүбүздүн жерибиздеги нымдуулукту сактап калууну эмтеден башташыбыз керек. Мисалы, мына айыл жергесинде билесиздер, тамчылатып сугарма системасына өтүп атат, капельное орошение деп. Мунун баардыгы жөн жерден болгон жок, ошол именно суунун багы запасын коргоп сактап калуу максатында. Жөн эле ашыкча сууну пайдалануу же болбосо жанагындай жөн эле бош коюу деген дагы барып ошол өзүнүн эрежелери. Мунун Каякта турат? Эndi Оразбекович, микрофоныңызды күйгүз кыласызбы? Урматтуу окуучулар, микрофондоруңуздарды күйгүзбөй, өчүрүп күйгүзбөй жөн эле уксаңыздар сураныч. Бул экологиялык мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын кесепети эмнеге алып келет? Бул ошол жер шарындагы ошол жан жаныбарлардын жок болуусуна, өсүмдүктөрдүн жок болуусуна, мынакей эми азыр көрүп атасыздар, ошол мектептерде, бала бакчаларда, вуздарда сабак өтүп атабыз, мына кызыл китеп деп, ошо кызыл китепке кирген жаныбарлар деп. Мисалы, ошонун баардыгы келип ушул кайсы бир деңгээлде ушул экологиялык өзгөчө кырдаалдардын багы мүнөзүнө туура келип калып атат. Андан кийинки бул биологиялык, социалдык мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар деп белгиленет. Биологиялык деген өзүнчө, ал эми социалдык деген өзүнчө. Эми ушул жерден дагы бир суроо берип кетсем, бул биологиялык мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарга кайсылар эмнелер кириши мүмкүн? Ден соолук кириши мүмкүн. Буларга Социалдыкка, жугуштуу оорулар, мамиле, коомдук тарбия, баалуулуктар. жанагы пантавирус чыгып атпайбы, коронавируско окшогон эпидемиялар да. азыр адамдар Ал эми социалдыкка кайсын белгилейсиңер? Социалдыкка. адамдар ден соолугу начар болуп төрөлүп атпайбы мисалы үчүн? Социалдыкка тарбия кирет, коомдук мамиле, баалуулуктар, үй-бүлөдөгү мамиле. Зордук, зомбулук дагы кирет социалдык мүнөзгө. Социалдыкка зордук, зомбулук ушулар кирет. Туура, анда улантып кете берели. Бул биологиялык деген туура айтып атасыңар. Бул жугуштуу оорулар биологиялык мүнөзгө 3 критерийге бөлүнөт. Биологиялыктын ичинде дагы атайын 3 раздел бар. Ошол 3 разделди биз белгилейбиз. Бул эпидемия, адамдардагы жугуштуу оорулар. Экинчиси бул эпизоотия, бул ошол мал жандыктардагы жугуштуу оорулар. Ал эми үчүнчү болсо бул эпифитотия деп айтабыз, бул өсүмдүктөрдөгү. Эми адамдардагы жугуштуу оорулар, эпидемия мына жакындагы жылдарда болуп өткөн ковид коронавирусту белгилеп айтсак болот. Себеби дегенде дүйнө жүзүндө канча деген миллион адам ошол бир ковидтин кесепетинен курман болду. Эми алыс кетпейли, ошо Бишкекте деле, Кыргызстанда күнүнө ошол мына республикалык баягы штабта дагы кызмат кылып маалыматтарды топтоп аткан учурларда бир күндө 100дөн ашык адам ошол республика боюнча курман болуп калат. Бир ошол ковид вирустун себебинен. Андан тышкары көп, эми спид менен болуп аткан канча, туберкулез менен болуп аткан канча, жана башка жугуштуу оорулар. Бул ошол адамдар мурункудай баягы мал жандыктарыбыз ооруса жанагындай кара туз берип же бир мындай кичине бир дары менен эле дарылап алчу. Же болбосо жанагындай кралинге салып мындай. Азыр болсо ошол адамды дарылагандай эле үй жандыктарын дагы дарылайт, капельница коет, даже операция кылып атат. Эми ошол мал жандыктарда дагы түрдүү жанагындай жугуштуу мутированный жанагындай вирус бар. Ошол сыяктуу мына ошондон дагы көптөгөн
ошондой чыгымдар болуп катталып атат. Ошол сыяктуу кийинки бул эпифитотия деп айтып атабыз. Бул баягы өсүмдүктөрдө мына могу бак дарактардын деле ооруп атканы, мына жаз мезгилиндеги өзүбүздүн дыйканчылык жерлердеги өзүбүздүн айдап алган эгиндерибиз, мөмө жемиштер, ошонун баарын дарылайбыз азыр. Бул мына өсүмдүктөрдөгү жугуштуулар. Бул эмнеге алып келет? Бул деле келип ошол экономикалык мындай кризиске алып келиши мүмкүн. Бир канча эмгек жумшайбыз, бир канча акча каражатын жумшайбыз, жайлата багабыз, анан алган ошол пайда көрөр учуруна жанагындай курт жеп кетсе же жана башка болуп кетсе, бул дагы ошол ар бир үйдүн, ар бир адамдын баягы экономикалык чыгымына алып келип калат. Социалдык мүнөздөгүлөр бул мына именно сиздердин тармакта көп кездешип, көп катталып, күндө болуп аткан көрүнүштөрдү белгилесек болот. Мектептерде мына рекетчилик деген барбы? Болуп атат, рекетчилик деген бар. Алдамчылык деген барбы азыр? Бар, алдамчылык деген толтура азыр ошо ордубузду телефон менен эле. Тигини жөнөт, муну жөнөт, анан бир ссылканы жөнөтөт, анан ачасың, ошо менен өзүбүздүн электрондук мындай капчыктарыбыздын баарын алдатып жүрүп атабыз. Бул мына социалдык, тактап айтканда бул коомдогу болуп аткан кырсык-кырдаалдар. Буларга эмнелер кирет? Алкоголизм, суицид, табакокурение, наркомания, жанагындай забастовкалар, чыр-чатактар, ошол рекетчилик, ушунун баардыгы социалдык өзгөчө кырдаалдарга келет. Андан кийинки конфликттик мүнөздөгүлөр. Конфликттик мүнөздөт, мына бул термин дагы өзү эле белгилеп айтып атат. Кандайдыр бир чатакташуу, жаңжал чыгаруу деген. Бул конфликттик мүнөздөгүлөр дагы 3кө бөлүнөт. Биринчиси бул аскердик кагылышуулар, экинчиси жарандык чыр-чатактар, үчүнчүсү болсо террористтик акт. Мына ошол 3 термин ушул конфликттик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарга келет. Эми аскердик кагылышуулар демекчи, эми көрүп атасыңар, дүйнө жүзүндө кандай деген мамлекеттер согушуп атышат, урушуп атышат. Бир мамлекет басып алып атат. Целый бир өлкө жок болуп кетип атат. Кайсы мамлекет күчтүү кылып мындай үстөмдүк кылса, ошол мамлекет жеңип атат. Алыс кетпейли, мына Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда кандай жаңжалдар болгон, канча деген жарандар, канча деген аскер кызматкерлери, мына ушунун баардыгы бул конфликттик мүнөздөгүлөр. Ал эми жөнөкөй жарандык чыр-чатактар, эми эки адамдын урушканы, өзгөчө мына мектептерде билесиздер, бул эки мектептин балдары урушуп кетишет, эки класстын балдары урушуп кетишет. Ошол сыяктуу мына бул конфликттик мүнөздөгүлөр. Мунун баардыгынын айта турган болсок, кыйынчылыгын ким тартат? Кыйынчылыгын эң биринчи ошол ата-энелер тартат. Анан кийин ошол класстын жетекчиси кыйынчылык тартат. Чуркап ошол ата-эненин үйүнө барат, баланын үйүнө барат, таяк жегендикине барат, таяктагандыкына барат. Ортодо иши кылып, мугалимдер мына ортомчу болуп ошол жерде чуркап мындай кылып жүрөсүздөр. И бир четинен жоопкерчилик да тартат. Ошону карабайсыңар, көзөмөлдөбөйсүңөр, класстын жетекчиси болсоңор деген сөздөргө чейин барат. Эми бул баягы болуп аткан нерселер, мунун баардыгы мына көрүп эле атабыз, билип эле атабыз, ошо жерлерде окутуу иш-чараларын жүргүзүп эле атабыз, бирок болбой эле ушундай нерселер коом болгондон кийин, мамлекет болгондон кийин, адам болгондон кийин бул нерсенин баардыгы
Шартты бузулган калк ошол жердеги аймактагы баардык жарандардын жашоо шарты бузулат. Себеби дегенде 10 үй бүлө каяка барат? Бир күн аркы кошуна, бир күн берки кошуна, бир күн тиги тууган үйүндө үй бүлө үйдүн ичиндеги баардык нерсени баары агып кетти да. Журкан төшөнчү, чогулткан байлыгың, бүт нерсең баары бүт агып өртөнүп кете турган болсо, бул ошол жердеги 50 киши эч кандай турак жайсыз калды деген түшүнүк. Ушул нерселер мына катталса, анан кийин мына жогоруда көрүнүп аткан режимдер киргизилет. Андан кийин атайын президенттин жарлыгына ылайык иштөө режимдер бекитилген. 3 режим бар. Бул күндөлүк иштөө режим, жогорку даярдык режим, ошондой эле өзгөчө кырдаал режими. Күндөлүк иштөө режим мына бул сиздер менен азыркы мына өтүп аткан бул окуу процесси. Бул где-то бир 2 жума аралыгында ушундай окуу иш-чаралары жүрөт. Же болбосо силердин иштеп аткан кызматыңар. Эртең менен күндө келесиңер, классту ачасыңар, журнал толтурасыңар, баа коесуңар, дептер текшересиңер, ата-эне менен чогулуш өткөрөсүңөр, үйгө барасыңар, кайра эртеси күн келесиңер, зарплата аласыңар. Ушул жыл айланып атат. Бул процесс, бул күндөлүк иштөө режим. Анан жогорку даярдык режим. Жогорку даярдык режимге качан өтөбүз? Качан өтүшүбүз керек? Суроо. Не болгондо өтөбүз биз жогорку даярдыкка? Кырдаал түзүлгөндө. Кандайдыр кырдаал, учундуу кырдаал болгондо, ошол мезгилде өзгөчөлөнгөн кырдаал болгон мезгилдерде өтөбүз да. Башка убакта өтпөйбүз деле да, күнүмкүдөй эле режим кете берет да. Кырдаал болгонго чейинби же болгондон кийинби? Болгонго чейин Болгонго чейин даяр болушубуз керек, жогорку даярдык болуш керек. Туура, мисалы Кырсык башталганда ошого чейинки аралыкта аракет жасаш керек да. туура, бул кандайдыр бир бизге кооптуулук жаралып атса, бизге угроза жаратып аткан болсо, ошо жогорку даярдыкка өтөбүз. Себеби дегенде сиздердин телефонго штормовой предупреждение келип атабы, шашылыш эскертүү? Не деп келип атат? МЧС билдирет,
Бул күндөрү жолго чыкпагыла, таш кулайт, жер көчөт деген билдирүү келет. Туура, рахмат. Бул сиздерди мына кандайдыр бир мейли кайсы бир сотовый связь болсун, мейли Мегаком, мейли Билайн, мейли Ошко болсун, баардыгыңыздарга мындай бирдей СМС келип атат. Бирок ал СМСтерди ай бул баягы эле МЧСтен келди деп туруп, телефон памятин толтурат деп өчүрүп коюп атасыздар. Бирок ал жерде өтө чоң, өтө орчундуу, өтө мындай эскертүү иш чарасы. Жолго чыкпагыла, ашууларга чыкканда дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштыргыла, керектүү запас каражатын алгыла, керек болсо карманып чыкпай да койгула деген нерсени айтып атат. Шамал болот деп атат, бактын астына турбагыла, унааларды мындай безопасный жерге койгула деп атат. Сел жүрөт деп атат, кар көчкү түшүп кетет деп атат. Бирок ошонун баардыгын көрүп билип туруп эле анан жолго чыгып алабыз. Анан ошол жерге барып кайра өзүбүз ошол өзгөчө кырдаалдын туткуну болуп, ошол жерде барып алып проблема жаратып, тиешелүү кызматтарга жол транспорт иштебейт, анан МЧС иштебейт, анан эмнени карап атасыңар деген проблеманын баарын создавать этет. Эми муну жараткан багы бир эле Кудай да. Эми ал күтүүсүз кырдаал тилсиз жоо дейт. Бирок ошого биз өзүбүздүн алдын ала даярдыгыбызды жогорку деңгээлге даярдап коюшубуз керек. Эми бул сиздердин тармакта, ал эми башка тармактарда баардык министерство, ведомстволор күчөтүлгөн тартипке ушу жогорку тартипке өтөт. Эмне кылып? Техникаларды даярдайт, күйүүчү майлоочу майларын куят, водительдерди телефондорун өчүртүрбөй наготове кылат дагы, эгерде болуп кете турган болсо, ошол жерге экстренно жана оперативно барып, жанагындай иштерди уюштуруп жүргүзөт. Үчүнчүсү бул өзгөчө кырдаал. Эми өзгөчө кырдаал уже болду, катталды, сел жүрдү, таш кулады, болуп кетти. Анда уже түздөн түз күтүүсүздөн ошол жерге коюлган тапшырма боюнча барып иштерди уюштуруп жүргүзөт. Муну тиешелүү кызматтар уюштурат. Ошол эле республикада жарандык коргоонун 12 кызматы бар, андан тышкары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бар. Ошолордун баардыгы баш оту менен ошол жерде иштейт. Эми бул өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу болгондуктан жалпы координацияны уюштуруу иш чараларын ошол жерде ишти жүргүзүүнү ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигине баягы тапшырып жүктөгөн. Ошол себептен ошол жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери дагы совместно иштерди уюштуруп жүргүзөт. Андан кийинки маалыматтарга токтололу. Эвакуациялык иш чаралар. Эвакуациялык иш чаралар качан жүрүш керек? Эмне болгондо жүрүш керек? Кандай укуктук ченемдик актылар менен бекитилген, тастыкталган? Бул мына 2019-жылдын 13-майындагы номер 219 өкмөттүн токтому бар. Ошол токтомдо атайын инструкция, эрежеси бекитилген. Кимдер эмне кылыш керек, кандай иштер жүрүш керек, бул токтомдо көрсөтүлгөн. Эми кыскача токтолуп кете турган болсок, кайсыл учурда эвакуация болот? Кайсыл учурда жүрөт? Мына сүрөттө көрүп турасыздар. Эвакуация деген ошол сөз турат ортодо. Бул кайсыл учурда ушул эвакуациялык иш чаралар жүргүзүлөт? Бул жер титирөө, жер көчкү, техногендик кырсыктар, сел агындары, ошол эле суу каптоо жана конфликттик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар. Эми бул сүрөт көрүнүп атабы баарыңыздарга? Мына жакшы эле көрүнүп атат, ошол сүрөттөгүлөр бул чет өлкөдөн алынган жок. Бул биздин эле республиканын аймагындагы болгон ушул кырсык кырдаалдар. Ноореки жер титирөө мына бизде болгон. Тетиги сел агыны биздин кайсы бир айылда болгон. Тетиги суу каптоо мына бир областтын аймагында болгон. Мына конфликттик мүнөздөгүлөр Тажикстан, Кыргызстан ортосунда конфликт жаңжалда болгон. Тетигиндей нефти базалар жана башка жерлер өрттөнгөн. Көп эле мындай завод, фабрика жана башкалар да өрчүп кетет. Мына ошол учурларда ошол жердеги жарандарды, кызматкерлерди, материалдык өзүбүздүн маданий баалуулуктарыбызды көчүрүп, ары ташып, бери ташып, коопсуз жерге чыгаруу иш чаралары уюштуруп жүргүзүлөт. Мына ошонун жалпы жыйындысы бул эвакуация деп
аталат. Андан кийинки маалыматта эми жаранда келүүчү коркунучтун түрү жана мүнөзү. Адамдарда билесиздер, паника деген бар, дүрбөлөң. Паникага кайсыл учурда түшөбүз? Паникага кандайдыр бир күтүүсүз болгон мындай экстренный мындай чукул болуп калган кырсык кырдаалдарда биз паникага түшүп калышыбыз мүмкүн. Паникага түшүп көрдүңүздөр беле? Түшүп көрбөгөндөр да барбы? Мына паника болбогондор барбы? Болуп көрбөгөндөр паника. Андайлар да болушу мүмкүн. Эми адам болгондон кийин баарыбыз эле мындай коркуу сезимин сезип көргөн болуш керек. Бул табигый кырсыктарда өзгөчө мына могул суу ташкыны, жер титирөө, борон, жанагындай токой өрттөрү жана башка кырсыктарда. Ошондой эле техногендик кырсыктар да болушу мүмкүн. Мисалы эми унаа башкарып баратып, алдыңан эле бир нерсе чыга калса чочуп кетесиң да кээде. Азыр эми эжекелерибизден бери машина айдайбыз, унаа башкарабыз. Мурундагы аз эле, азыр болсо эми каждый второй эле уже теңме тең эле унаа башкарып калдык болуш керек. Ошол учурда дагы биз мына кандайдыр бир коркунучка түшүп калышыбыз мүмкүн. Андан кийин кайсы калды? Техногендик кырсыктарда бул өрт, жарылуулар, химиялык заттардын мындай төгүлүшү, радиациялык булгануу жана башка учурларда, ошондой эле террористтик коркунучта, ошондой эле өзгөчө пандемия, эпидемияда паникага түшүшүбүз мүмкүн. Эми могул сүрөттө көрүп атасыңар, ковидти карап көргүлө эт жерде. Ковидтин учурундагы сүрөттөр, коронавирустан эмне болдук? Бир моментте билесиздерби? Кытайда чыгыптыр дейт, ушундай оору. Мындай болуп ооруйт экен. Бакытбек Исмаилов, телефонду көчүрүп күйгүзбөй жөн отуруңуз, угулуп атат бияка. Ошондой ковид учурунда дагы жанагындай паникага өзүбүздү өзүбүз алдырдык. Тиякта чыкты дейт, биякта чыкты дейт, ай тиги кошуна ооруп калыптыр дейт, анан минтип ооруйт экен деп өзүбүздү өзүбүз күмөн санап атып эле жуктуруп алдык да оорудук. Кандай болуп оорудук, аны баарыбыз жакшы билебиз. Ошол учурларда чектөөлөр киргизилди, атайын жанагындай эрежелер киргизилди. Эки адамдын саламдашпаш керек, өбүшүп учурашпаш керек, кучакташпаш керек, адамдар көп топто болбош керек, самындап колду жууш керек бат-баттан, жанагындай санитайзерлерди колдонуш керек, маска тагыныш керек деп, мунун баарын көрбөдүкпү? Ошол эле бала бакчада, ошол эле больницаларда, ошол эле базарларда, банктарда баардыгы мындай алыс туруп эметип калдык. Эми вирус келди, эпидемия болду, жукту, ооруду, өлчү адамдар ошол оорунун себебинен курман болду. Бирок эмне болду? Ошондон дагы өттүк, бирок бизде жалпы коллективный иммунитет пайда болду дагы, ал оору бүгүнкү күндө дагы биздин организмде жашап атат. Азыр деле бар ковид. Кээде туруп ооруп калып атпайбызбы? Башкача чыйрыгып, башкача ооруп, температура мурункудан дагы башкача болуп, кол бут, сөөктүн баары сыздап ооруп, мына ошол бул биздин организмде болуп аткан ошо вирустун себебинен жанагындай оорулар. Мына коркунуч, паника ушундай учурларда дүрбөлөңгө түшүп калат экенбиз. Андан кийинки маалыматка токтололу, бул жер титирөөгө кененирээк токтололу. Себеби дегенде башка кырсык кырдаалдарды биз алдын ала билебиз, качан болорун, кантип болорун, болуп атканда кандай кылып сактанабыз, анын баарын билебиз. Мисалы, сел кайсы моментте болушу мүмкүн? Кандайдыр бир көмүркөл, жамгыр жаап, катуу нөшөрлүү болуп баштаса, анда биз сезебиз да. Бир аздан кийин баягы коктулардан суу түшөт, мындай болот, бияктан мындайдан кетет. Кар көчкү болоорун билебиз. Ошондой эле кар көп жаады, күн тез ысып кетсе, баягы ашуулардагы, коктулардагы кардын баары ылдый көздөмдөй агып түшөт деп билебиз. Вот именно бул жер титирөөнү эч ким айта албайт, маалымат бере албайт. Могу күнү болот, могу жерде болот, күчү мындай болот, болсо дагы мондай кыйроого алып келет деп аны эч ким алдын ала айта албайт. Болжолдуу гана мындай
болжолдоп гана маалымат мындай бере алат. Эми ошо жер титирөөнүн өзү мына бул жерде экранда көрүп турасыздар, 6 жана андан жогору күчкө жеткенде анан жанакы өзгөчө кырдаал режимде белгиленет деп турат. Эми бул жер титирөөнүн өзү пайда болушу кантип пайда болот? Эмне себептен ушу жер титирөө болот? Себебине токтололу. Литосфералык плиталар кыймылга келгенде жана жасалма түрдө жанагындай жардыруу учурлары. Туура могул ылдыйкы сүрөттүн мына оң тарабындагы көрүп атасыздар, мына жер шарынын баягы картасы жайылып турат. Ошол жерде могу сары сызыктар менен турбайбы? Ошол сары сызыктар бул тектоникалык плиталар. Жердин, биз жашап аткан жердин ылдыйкы катмарындагы жанагы мындай бөлүнгөн кусок деп коелучу, мындай бөлүндүлөр. Эми ошол дүйнө жүзүндө чоң мындай 8 тектоникалык плита бар. Анан майда чүйдөлөрү андан да көп. Анын санын так айта албайбыз. Ошо биз Кыргызстан, вот именно Кыргызстан ошол тектоникалык плитага же болбосо ушу жаракага жакын жайланышып жашап калган өлкөбүз. Кыргызстан 90% мындай сейсмикалык кооптуу мамлекетпиз. Бизге окшогон мамлекеттерди айта турган болсок, ошол эле Япония, ошол эле Турция, ошол эле Таиланд жана башка жерлерде дагы ошондой кырсыктар көп катталат. Эми тетиги тектоникалык сүрөттүн мына сол жагындагысын көрүп атасыздарбы? Мына катмар болуп турат. Ошол катмардын бирөөсүндө тектоникалык плиталар жылышып келип туруп, бири менен сүзүшкөн кезде, сүрүлгөн кезде кандайдыр бир энергия пайда болот. Ошол жерде күч пайда болот дагы. Ошол жерде гипоцентр деп айтылат. Бул жердин тереңи 50 километр, 30-40 километр тереңдикте болот дагы. Анан кийин ал энергия батпайт дагы, жогору көздөй ошол жердин үстүнкү катмарына чыгат. Үстүнкү 5 балл. Ошо 5 балл бул жердин үстүн гана ченеп айтып атабыз. Ал эми жердин тереңдегиси андан көп. 50, 150 баягындай балдагы жер титирөө болушу ыктымал экен. Бул кысылып келип отуруп, анан жердин үстүнө бошоп чыккандагы абал ошол 5 балл болот экен. Анан кийинки маалыматтарды эми бул жер титирөөнүн түрлөрү бул мына жана айтып атасыздар, тектоникалык, вулкандар сыяктуу техногендик болуп мындай 3кө бөлүнөт. Түрлөрү 2 түрдүү болуп өтөт. Бул вертикальный, горизонтальный. Туруп эле жер титирөө өйдө көздөй көтөрүлүп бир эле түшүшү мүмкүн. Же мындай митип силкип мындай кармап турушу мүмкүн. Бул горизонталдуу жер титирөө. Мына сүрөттө көрүп атасыздар, турак жай кандай чайпалат, ошол 2 түрдүү болуп өтөт. Өлчөө бирдиги жер титирөөнүкү бул бальный система bizde. Бул МСК 64 шкаласы менен аныкталат, эсептелет. Бул 1 балдан 12 балга чейин бөлүнгөн. 1, 2, 3, 4 балды биз сезбейбиз. 4 балдан жогоркусу анан кийин адамдар, жаныбарлар жанагындай сезип, анан балга чейин терпима. Андан ары 7, 8, 9 бал уже бул өтө катуу катастрофический күчкө ээ болгон жер титирөөлөр болуп эсептелинет. Экинчи өлчөө бирдик бул Рихтер шкаласы. Дүйнө жүзүндө 2 бирдик менен эсептелинет. Бул МСК 64, ошондой эле Рихтер шкаласы. Бул Рихтер шкаласын бул коңшу чет өлкөлөрдө, Европада, Америкада, Японияда колдонуп эсептейт. Борбор Азияда, жакынкы өлкөлөрдө бул МСК 64 шкаласы менен эсептелинет. Бул жерде мына видео материал ошо жер титирөөдөн алынган. Туруп эле ошол кыйрак жана
кырсык жана башка болуп катталат. Жер тирөөнүн кесепеттери мына 1992 жылы мына Токтогул районунда болгон экен, 7-8 балга жеткен жер тирөө. Нура айылында болгон билесиздер 2008-жылы. Бул жерде мына 75 жаран курман болгон ошол жер тирөөнүн кесепетинен. 1910-11-жылдары болгон экен, 10-11 балга жеткен жер тирөө болгон экен күчү. Мында ошол 500гө жакын киши курман болгон экен. Мында көп кубаттуу үйлөр жок болчу, болсо керек, жер тамдар болсо керек, ошондо дагы мына 500 жаран ушундай курман болгон экен. Кыргызстандын картасы бул мындай 3 түс менен бөлүнгөн, кызыл, сары, жашыл. Ошол түскө жараша ошондой күчү жер тирөө болгон болушу мүмкүн деген маалыматтар. Бир жылда бизде 10.000ге жакын жер тирөө катталат. Кыргызстандын ичинде, бул дүйнө жүзүндө эмес. Мына бул Институт сейсмологиянын берген маалыматы, мына 21-жылы 9.900 деп атат, 22-жылы 9.500, 23-жылы 8.300, 24-жылы 13.000ден ашык, 25-жылы ошондой эле 10 жыл аралыгында 100.000ге жакын бул катталган. Бул даана аныкталып, мындай фиксировать этилген маалыматтар. Сактануу эрежелери эми билесиздер, бул кайсыл жерлер кооптуу, кайсыл жерлер коопсуз. Имараттын ичинде эшиктер, мына босоголор, бурчтар, ошол основной несущий стеналардын бурчтары, ошол жерлер коопсуз болуп эсептелинет. Жол белгилерине маани беришибиз керек. Направлениялар бар. Ошолорго жараша эвакуация болуп чыгышыбыз керек. Андан кийинки ышкырык деген түшүнүк бар. Мына кадимкидей эле ышкырык, бул дагы өзүбүзгө жардамга келет. Муну биз дайыма жаныбызда алып жүрүшүбүз керек. Бул только жардам гана чакырганга жардам берет. Бул багы биз сунуштап, ошол жөнөкөй жарандар үчүн дагы сунуштап келе жатабыз. Даярдык алдын ала тревожный чемодан деп айтабыз. Бул жерде ошол өзүбүзгө керектүү жылуу кийим, дары-дармек, фонарик, таза суу постоянно бир сумкага салып, документтердин көчүрмөлөрүн алып бир жерге дайындуу коюп коюшубуз керек. Бул кайсы бир учурда бизге жардамы, чоң жардам тийип калышы ыктымал. Кыскача ушул, урматтуу катышуучулар, эжелер, агайлар, суроолор болсо жооп беребиз. Ошо программанын негизинде бөлүнгөн теманы сиздерге жеткирүүгө аракет кылдык. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Суроолор болсо жооп берели, анан кийинки сабакка дагы убакыт берсек.